Астағфируллах, астағфируллах. Бұл сөз айтылғанда, үш өтті өзгөчө нерсе берилет экен. Бирөөсү ушу жүздө адамдын жүзүндө нур пайда болот экен. Эмне пайда болот экен? Ал нур башкача көзгө көрүнбөгөндүн бардыгын качырат экен. Качан ушу астағфируллах, Алла мени кечир деген сөз чыкканда, эмне болот экен? Адамдын жүзүндө нур пайда болот экен. Мен эмне үчүн махлуктан болгон коркуу жөнүндө айтып атам сиздерге? Махлук деген жаратылган нерсе. Жаратылганын бардыгы корко турганга ылайыктуу эмес. Алардын баары корко турганга ылайыктуу эмес. Субханалла. Биз мисалы алса, мына бияктан начальник келгенде честь берип атабыз. Биз ал корккон үчүн честь берген жокпуз. Бизде ошондой закондо жазылган үчүн турабы? Бирок адамгерчиликте, биздин башчыбыз келиптир деп эмне кылат экенбиз? Сыйлайт экенбиз. Ошондой эле экен да эмедечи, эмне экен Алла Тааланын субханалла биз Алладан кечирим сурай турган болсок, биз Алланы эстедик, Алла бизге икрам кылып, бизге нур берет экен, машаллах.